мен onu prezident bolor zaman birinciden uşu Kırgızstan göz karandı bolboy energetikalık egemendelikке жетиш керек деп özüme maksat koygam. Oşonduktan mına Gazprom, Kırgız gazdı Gazprom'a bergenmiz. Kança kişi bakıldadı oşonda. Keldebek'e baş bolup, anlarıça maga berbeysiңер Kırgız gazdı dep. Keldebek'e piyesi olsa hazırda ele Özbekistan'dan gaz almak, kalagan mezgilinde Özbekistan öçürüp koymak gazdı. Onun üstüne bağısı mına hazır 160'tan alabız, 260'tan alçıbızda. Oşolle Datka kemin emnege salındı. Janağı 20 milyon dolar az görünüp masele götürüp başlagan da komşular. 30-40'a çıkarabızdı yıl sayın. Yıl sayın 30-40 milyon dolar төлөйсүңерди. Bu süreçler var arşivlerde. Bирок Datka kemin salınganı menen dagı masele толук чечилген эмес. Чечилмек эмес да. Анткени мына Токтогулда суу барбы, суу жок болуп калабы, жайында жүрүп атсак анысына ал мезгилде. Ошондуктан Токтогулда суу барбы, жокпу, Кыргызстанда дайыма свет болсун деп туруп, мына ТЭЦке, эски ТЭЦтин территориясына фактически жаңы ТЭЦ салдыргамды. 300 мегаватт. Суу барбы, жокпу, свет дайыма болсун Кыргыздарда да. Бирөөгө барып жалдыра барсын. Анан ушул татынака иштердин баарын тең азыр мына азыркы бийлик булар шыбагандыгына билет экен да. Бүлдүргөндү, булгаганды, бөлгөндү шыбап атат. Атамбаев болгондо Кыргыз өкмөтү, президенти азыр шерпейип жүрмөк күскелери менен. Эптеп кышында газ свет бергиле, каалаган жериңизди беребиз деп. Чындык ушундай. Мекендештер. Саясатчылар кээ бир депутаттар түшүнбөгөнү менен İslam Karimov abdan akıllı adam bolçu. Al daroo түшүндү. Abdan maga jini geldi. Eптеп Atambayevdi kantip getirem dep ойлонду да. Açık aytkanda mına 14-жылы Gazpromdu gelişimge kol koygondo бүт түштүккө gaz öçürülgөн da. Бүт түштүккө gaz öçürülüp Kırgız Özbek bari teң жарым жылдан ашык газы жок отурган. Мен ошондо тыйын тыпыртап, эптеп, ар бир үй бүлөгө электроплиткага чейин алып бергем. Эптеп чыдагыла депчи. Элибизге рахмат. Ош, Жалабат, Баткендин тургундары чыдап берди да, чыдап. Бирок ошондо Раматылык Каримовго айткам, Минскте жолугуп калдык белек президенттердин көзүнчө. Аба, кислород Ташкенттен өтсө, аны да өчүрмек экенсиңер дедим да, эл ушинтип айтып атат.